бүгүнкү семинарыбыздын темасы бул котормочуларды кесиптик даярдоодо компьютер технологиялардын ролу болуп эсептелет. Азыркы учурда бүгүнкү жаштарды же болбосо бүгүнкү окутууну биз техникалык каражаттарсыз элестете албайбыз. Эстеппесек мындан бир 10 жыл, 5-10 жыл мурда биз негизинен азыркыдай каражаттар жетишсиз болгондуктан көбүнчө досканы колдончулук, анан мугалимдер өздөрүнүн колунан келишинче каражаттарды колдонушкан. Азыркы учурда эми андан бери 10 жыл өттү, аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Бүгүнкү окутуу системасын жогорку окуу жайларда болобу же мектептерде болобу, кайсы жерде болбосун, ошо компьютер технологиялардын жардамысыз элестете албайбыз. Андан дагы бул семинардын өткөзүүбүздүн негизги максаты ушул компьютер технологиялардын, маалымат технологияларын котормочулорду даярдоодогу негизги таасири, аларга тийгизген жардамы канчалык деңгээлде жогорулатуу же өнүгүү болуп жатат. Ошол себептен семинарды өткөзүп жатабыз. Семинарыбызга негизинен биз мурда бизден бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүздү да чакырганбыз, конокторду чакырганбыз, андан кийин программисттерди кошо чакырганбыз. Себеби биздин кафедрада 2 багыттагы адистер даярдалып чыгат: компьютер лингвистика жана лингвистика багытындагы. Андан кийин дагы бир айтып кете турган нерсе, бул жерде негизги көйгөйлөрдүн бири азыркы жаштар бул негизинен digital learners деп коебуз. Бул азыркы заманбап технологиялар менен бирдей кетип аткан жаштар. Буларда бир жаңы нерсе менен азыр таң калтыруу өтө кыйын. Ошон үчүн бул студенттер үчүн, булар менен тең кетиш үчүн бизге заманбап учурдагы технологияны туура пайдаланган, өнүгүп жаткан окутуучуларга муктажбыз, зарыл. Ошол себептен биздин кафедрада болушунча аракет кылып жатабыз колдонгонго. Студенттерибиз дагы аябай баары активдүү сабак учурунда. Ошол себептен бүгүнкү семинарга биз студенттерди да катыштырганбыз. Ушул бизден бүтүп кеткен азыркы конокторубуздай болуп, кийин да жакшы эле иштеп кетсе экен деп. Семинарыбыз аябай жакшы жүрүп жатат азыр. Аксакал ага эжекелерибизден баштап ушу жаштарга чейин, студенттерге чейин өздөрүнүн атайын презентацияларын даярдашкан. Азыр ошону көрсөтүп жатышат.